Эсептөө палатасы Талас районунун бюджетине жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча 64.312.200 сом каржы бузууларды аныктады. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас областтары боюнча аймактык бөлүмүнүн коллегиясында 2021-2022 жылдар карата Талас областынын Талас районунун жергиликтүү бюджеттеринин түзүлүшүнө жана аткарылышына, муниципалдык ишканаларынын ишине жана республикалык бюджеттеги айрым мекемелердин бюджеттеринин аткарылышына жүргүзгөн шайкештик аудиттин отчету каралды. Жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгында 64.312.200 сом каржылык бузуулар аныкталган. Анын ичинде айыл өкмөттөрдүн бюджеттерин түзүүдө, киреше бөлүктөрү негизсиз төмөндөтүү, жайыт жерлерин пайдалануудан түшкөн акыларды жергиликтүү бюджетке которбой кармап калуу, эмгек акы төлөөдөгү бузуулар, курулуш куруу иштеринин көлөмдөрүнүн жана наркынын жогорулатылышы, бюджеттик жана атайын эсептин каражаттарын максатсыз пайдалануу жана башка фактылар аныкталган. Аудит жүргүзгөн Талас районунун мекемелеринде жана уюмдарында аныкталган каржы бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча жазма буйруктар жөнөтүлгөн. Ал эми Бекмолду айыл өкмөтүнүн акча каражаттарын күйүүчү майлоочу материалдарды негизсиз эсептен чыгаруу жана 6 комбайнды ижарага берүү бөлүгүндө аудит материалдары укук коргоо органдарына укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлдү.